Саламатсыздарбы, кадырман теле көрүүчүлөр, куш убакыт маң кечиңиздер менен кайрадан сиздердин назарыңыздарда Баракелде түз эфирдеги көрсөтүүсү. Менин жанымда отурган мейманым Азиз Төрөкулов мырза, көп кырдуу талант, жеке ишкер. Эмне үчүн көп кырдуу талант экендигин көрсөтүүбүздүн жүрүшүндө дагы айтып баштайбыз. Негизи бүгүнкү биздин темабыз алтын бешик боз үйүм деп атадык. Алтын бешик боз үйүм болгондо эми элдер мындай элестетип атышы мүмкүн. Бешикти, анан кийин боз үйлөрдү, баягы биздин ата бабалардан бери келе жаткан. Бирок Азиздин бир өзгөчөлүгү таптакыр башкача. Азыркы заманбап архитектура дейбизби, дизайн менен мына ушул бешикке окшош үйлөрдү, кадимки боз үйлөрдү башкача бир технологиялар менен жасап атканын билип, интернеттерден көрүп, элдердин суроосу менен ушул бала менен жолуктургулачы деп мына бүгүн сиздер менен ошол сааты мүнөтү келди жолуктуруп аткан. Азиз, кош келдиң. Рахмат. Азыр биздин көрүүчүлөр да кызыгып калды болуш керек, бул бала эмне алтын бешик, эмнеге тиги боз үй деп атат депчи. Биринчи сюжетибиз бар эле, кыскача ошону көрүп алалы, анан кийин кайра студиябызга келебиз. Керемет, Азиз, мынакей мен көрүп отуруп, ушул сенин эмгектериңди, социалдык баракчаларды ачып көрүп, аябай ушунчалык бир чети толкунданым. Экинчиден болсо, ушундай нерсе аябай керек болуп атат азырчы. Шаар болобу, айлык ыштак болобу, жайлоо болобу, коктогулот болобу, сөздүн кыскасы жана эң биринчи мындай көрсөтүп кетпедиңби? Мына ошол долбоор деп коебузбу, кандай деп коебуз, ошол нерселердин баары бүгүнкү күндө мезгилдин талабы болуп атат да. Анан бул идея кандайча келди? Кутман кечиңиздер менен эң биринчи көрүүчүлөр менен сиз менен амандашып коеюн. Сөздүн башында ошо сизге да ыраазычылыгымды билдирип коеюн. Анткени ар бир эле мындай өзүмдүн ишимди баштасам, элдин арасына кичине эмгегим сиңсе, же болбосо эмгегимди мен эл көрсө деген ниетте болуп турганда, ошо сизге окшогон адамдар келип мынакей мынтип элге таанытып, жарыкка чыгарып аткан биз үчүн мындай жаңы дем да, жаңы демир. Эми эмелеки алдыда болуп кеткен сюжет боюнча баягы эл деле калыстыгын айтып атса керек, бунун көбү эле интернетте эмеспи депчи. Албетте интернетте азыр деген ошол жаңы бир нерсени ойлоп табуунун өзү деле көп деле мындай өтө деле кыйынчылык болбой калды. Анткени анын кандайдыр бир өзөгү, башаты бар да. Ошону карап туруп, андан кийин дагы сен эмнени каалап аткансың, ошону кошумчалап, алымчасын алып даярдасаң, ошол бир нерсе болот экен. Анан мен бул идея эмнеден улам болуп калды? Бул идея тиги 96-жылы өзүм негизи бир нерсе ойлоп таап, элде жок нерсени таап, ошо эрекини элге сиңирип, ошо эрекини мындай сатыппы, ошонун аркасынан бир мындай бир нерсеге жетишкенди жакшы көрөм да. Өзүм негизи чыгармачылыгым ошол жактан өрүнсө керек да. Бир нерсе ойлоп тапканды жакшы көрөм. Кээде үйдөгүлөр дагы мындай көпкө чейин иштебей калсам бир тобу жаман көрүп жүрүштү да, иштебейсиңби, элдин баары эле тиги охранник болсо деле иштеп атпайбы. Анан мен баягы жомоктогучасын кое тур, мен ойлонуп атам деп коюп эле бирдеме бул табат деп. Анча адамдар ишенип калчу, азыр ошолор мага дем берип, мен акыры табам деп атып эле анан
Бул 96-жылы ошол Шоро компаниясында ошол кондитерский ачып, ошондо Бишкек боюнча таттуу жок болуп калды. Ошондо бир афганецтердин бир печенье бышырып ушундай болуп атканын көрүп калып, анан кийин келинчегиме айтып, анан кели ушунун булардын башы экөө, жемне 4 буту бар, 4 колу бар. Биз деле чыгара алабыз деп анан ошол маалда Шоро компаниясында Табылды байке, анын баласы Алмаз болуп, анан лидер болгонбуз ошо печеньедечи. Анан ошол маалдан баштап эле анан баягы ушундай бир ойлоп табуучулук, чыгармачылыкка, производство жак деп орусча айтып коеюн, ошо өндүрүш жагына кызыгып кеттим да. Анан ошол маалда мага Табылды байке, Бейшолгор Табылды байкем өзүм эң жакшы көргөн байкем болчу. Бүгүнкү күндө дагы ал менин мындай сыймыктана турган, мен жанагы эмне деп коет, фанат идеалым да. Анткени анын эмгектерин ошо бир айда бир жок дегенде өйдөкү чуңкурчакка барып келе албасам да, Сапарага барып мындай өзүмө неме алып турам да постоянно. Анан ошол киши көп эле ал киши баягы чет өлкөлөргө көп барчу экен. Мен анан барып эле ошо бир нерселерди айтып эле ошо жеткире албай эле айтып турчу да. Ой, минтсек болот, тигинтсек болот, биз элди туурап эмне кылабыз муну десе эле анан кийин бул эмнени айтып атат деп мага деле бирок мээме жетчү эмес ошол маалдачы. Анан эле тааныштарым айтып калды, сен жана сен катуу мактаган Табылды байкең кичине мындай айныса керек депчи. Эмне болду десем, элдер ушундай хан сарайларды салып атса, ушундай евро ремонт кылып, тим эле люстраларды жалкылдатып атса, сенин байкең тетиякта таш терип жүрөт, чырпыктан кафе жасайт имиш, таштан кафе жасайт имиш деп. Анан сөзүн ачык ошондо мен деле оюма мээме жеткен жок да. Чын андай ичин башкача евро кылып жасап, сыртын ушундай кылып коет го деп. Анан бирок ошондон баштап ойлоно баштадым. Анан биринчи элерден болуп жасап баштаганда анан ошондо мага да келди да. Бирок баягы ал киши уникалдуу киши болчу, өзүнүн айтканын да берчү эмес. Ошо бир жер тишпес да. Анан анын достору эмелери да билсе керек. Анан өзүнүкүн да берчү эмес такыр. Анан оюмдагыны айта алган жокмун. Бирок негедир ошол маалда бир жүрөгүмдө бир нерсе пайда болду да. Кудайым буйруса мен да ушунун аркасынан, ушул кишинин аркасынан ээрчийм. Кандайдыр бир болбосо да үйрөнөм, кошулам депчи. Анан шарт ушул экен. Мен кайра тиги чет өлкө Россияга кадимки мигранттардай эле болуп баягы турмуштун эмеси менен кетип калдым. Анан кишинин көп эмгектерин көрбөй калдым, бирок баягы угуп, билип таасирленип турдум. Эми жанагы бешик үй деп атпайбызбы? Бешик үй, бешик боз үй сыяктуу. Ошо чуңкурчакта, анан кийин дагы кээ бир баягы жайлоолорго чыга калганда көрүнүп калып атат да. Негизи ошол айрыкча көпчүлүгү ошол чуңкурчакта да. Негизи ошол жанагы идеялар ошо байке менен Табылды байке менен иштешип, анан кийин жаралган турбайбы? Негизи ошол салымың бар экен да, чуңкурчакты салышканга салымың бар экен да. Жок, баягы калп айтып албайын, чындыгында мен аякка айтып атпайм ошол чуңкурчакта. Анан эң бул жерде таң калыштуу нерсе мындай болуп атат да. Бешик үй деген аттын өзүн эле мен Табылды байкенин да бешик үйлөр бар экенин билген эмесмин. Карап туруп эле бияктан ошол бостерге коюп атканда формасын карап туруп бешикке окшош экен деп ким бирөө менен сүйлөшүп отуруп бешик үй болуп эле коюп кеткенбиз. Анан эле тияктан табличкаларда чуңкурчактан бешик үй деп жазылып жүргөндө анан ичимен Бейшолгор Табылды байкенин экөөбүздүн баягы ойлорубуз деле бирдей чыкчы турбайбы деп койдум. Ачыгын айтайын, анын ичинде кээ бирөөлөр айтып калышат, ичи мындай деп, ичин да көргөн жокмун. Бул азыркы өзүм жасап аткан бешик үйлөр чисто эле баягы сыртын таптым, ичин көрдүм. Айтып атпаймынбы, жана интернеттен бир жагын көрдүм, бир жагын өзүм коштум, ошентип эле анан мындай жылуулугун башкача бир сапаттарын мындай кошумчалап келатам да. Дагы бир жана сенин ошо долбоорлоруңда дагы бир өзгөчө да бир үй болот, жана көчмө үй деп дагычы, көчмө үйлөр деп аны жана сүйрөтүп анан ар кайсы жерге алып барып кое берсе болот турбайбы? Жайлоого, анан кийин тиги кыштоого дегендейчи. Азыр ошо бешик үйгө дагы келебиз. Азыр ошол көчмө үй жөнүндө сюжетибиз бар эле, ошону көрүп алалычы. Анан кийин кайра сөзүбүздү улайбыз. Биздин багыт жалаң могул жеңил үйлөргө, оор фундамент курбай турган жанагындай жайлоо болуп калабы же көлдүн жээги болуп калабы, ушул туризм багытына арналгандан кийин биз жалаң ушул жеңил үйлөрдү жасаганга ушул багыт алып алдык элек да. Азыр бул биздин ишкана, менин аркамда турган ошол эки бешик үйлөрдөн кийин кадыресе эле кадимкидей эле ошол 2 бөлмөлүү үйлөрдү. Бул эми муну мейманкана катары да колдонсо болот, же болбосо биз жашаганга деле кадимкидей эле үй да. Бунун
жылуулук жагы, жер титирөөгө каршылык жагынан жана сейсмостойкость жагынан аябагандай эле ойлонуштуруп жасаганбыз да. Анан мен ушул үйдү азыр сиздерге тааныштырайын. Ичи кандай бүткөн, материалы эмнеден, канчалык деңгээлде жылуулугу, канчалык деңгээлде ошонун баягы биз айтып аткан мүнөздөмөгө канчалык деңгээлде ошо туура келет, ошонусун көрсөтүп берейин. Анда мынакей өзүңүздөр көрүңүздөр, мына эки үйдүн өзүнүн баягы бири-бирине бириктирип, бул эки бөлүктөн турат, бири-бирине бириктирип тургандан кийин толук өлчөмү, размери мындан бияка чейин 6 метр, туурасы 5 метрлик да. Сырты темирден бүткөн. Муну эмнеге темирден кылып койдук? Баягы аба ырайына катаал жерлери болуп калабы, тоодо болуп калабы, ошонун баарына туруштук берсин деп атайын ушул сары таш тибиндеги темирден кылып жасаганбыз. Анан келиңиздер. Баардыгы азыр жаңы болгондуктан ушул сыртында оромолу эч нерсеси чечиле элек. Киргенден кийин эле бул кире бериш жер, баягы электричествосы баары коюлган, автоматтардын баары ар бир комнатага, ар бир точкасына коюлган. Киргенден кийин эле оң тарабында мынакей санужил жагы, бул жака жууна турган душун, кол чайкагычын, дааратканасын коебуз болот. Бул мына момундан баштап бул санужилди алганда бир бөлүгү биягы 3 метр, мындайынан 5 метр. Бүт баары обой менен бүткөн, шып потологу болсо азыркы жанагы натяжной деп коет, чоймо потолоктор. Бардыгы алды линолеум, жылууланып бүткөн да, терезелердин баары тең салынган. Бул ошол киргенден кийинки биринчи бөлүк, ашкана деп койсок да болот, отура турган жер деп койсок. Бул жагына болсо уже уктоочу бөлмө кылабы, же болбосо коноктор менен отура турган бөлмө кылабы. Ал эми кардардын өзүнүн иши. Бул жагы дагы туурасы 3 метр, узундугу 5 метр болгон. Мынакей ушундай баардыгы даяр бүткөн, бул дагы көчүрмө үйлөр да. Мунун негизинен бул багыты ушул мен жана айтып кеткендей, гостиница суук жерлерге мейманкана кылса да болот, анткени абдан жылуу, кичинекей эле жылуулук менен электричество. Мынакей Азиз, көрдүк жогоруда сюжеттечи. Бул эми мындай үйлөр мурун деле болсо керек. Бирок азыркы заманда ушундай үйлөрдү бүгүнкү заманбапка ылайыктап иштеп чыккан адам катары мындай билип калдык, мындайча айткандачы. Анан негизи кардарлар же болбосо мындай суроо талаптар болуп атабы? Ооба, Кудайга шүгүр, баягы мен бул ой эмнеден улам пайда болду? Анткени деген ошо айттым го, ушул жанагылда биздин өзүбүздүн жөнөкөй жарандар катары Россияга ошол иштегени кеткем, анан барып ар кандай жумуш болуп жүрдү, таксовать этип жүрдүм, эмерек жаатында иштеп жүрдүм. Андан кийин ушул үй жаатына кызыгып калгандын себеби алар баягы башка улуттар кичине түйшүктү азыраак кылат экен да, кыргызга карагандачы. Биз үй салабыз дегенде бала эсибизден баарын мээбизге сиңип калган, ала жазда баштайбыз, күздө бүтсөк бүттүк, бүтпөсөк ар бир келген конокко эле отчет берип эле мына быйыл мончасын бүтүрүп алдым, эмдиги жылы тигини бүтөм деп эле анан кийин аркы жылга калып, ошо менен уста багып, бир киши обязательно ага байланат, ошентип эме кылып. Анан тигилерди көрсөм эле бир айдын ичинде эле бүтүрүп эле жылуу жумшак. Сибирде да иштедим да, ошо Ханты-Мансийскийде. Анан эле ошолорго аябай кызыгып калдым да. Анан ошону эле өзүм баягы сусамырлык болгондуктан жоон терим менен суукту билем да. Чоң үйдү салабыз дагы, анан кичинекей үйгө жашай беребиз баарыбыз. Ошондон ойлонуп эле ушундай үйлөрдү эмнеге биз түйшүктү азайтышыбыз керек деп эле ойлой берчүмүн да. Эмнеге баягы жалгыз бой энелер бар, эркек жок үй бүлө бар. Анан алар кантет, алар кайсы устаны жалдайт? Ошо менен ушул идея менен 16-жылы жана СИП панель деп ошо Канаданын технологиясы деп коет, ошол эркин Кыргызстанга мен биринчи жолу алып келгем. Анан алып келип ошону 6 ай жүгүрүп жүрдүм, сертификат алдым. Бу жерден да бир нерсени айтпай койсом, эртеңки күнү тааныштар кичине уят калып дебейин, кичине неметип таарынып да калышы мүмкүн. Анткени ушул идеяны алып келип эч ким мен Кыргызстанга ким кантип жайылтам деп жүргөндө, ошол азыр Ассалам кайрымдуулук фондунун президенти Нурмухаммед Миңбаев, азыр досум. Ошол эң биринчи угуп эле колдоп берди да. Экөөбүз биринчи эле күнү таанышканда эле колдоду дагы. Кечинде ушундай чөнтөйүм акчаны санап туруп эле мынакей бир айдын ичинде экөөбүз баштайбыз деп койду, чыгып алып
же машинеге түшөрүмдү билбейм, же маршруткага түшөрүмдү билбейм, бул киши каяктан жомоктой эле пайда болуп калды. Мен канча жылдан, 1 жылдан бери ушул жерде неметип атсам эле келип туруп эле элге пайдасы тиеби, значит могу арзан болот турбайбы, момундай болот турбайбы деп ошол колдоп бергенде ошол досума бүгүнкү чейин ыраазычылыгымды билдирем. Ошол менен даяр эме пайда болуп калган бул идея. Анан бул үйдүн дагы бир немеси, мен муну негизи эле бизде эми Кыргыздын айтып атпаймынбы, ошо ойлонуп аткан ар бир шарттын эмесин бүт баарын ойлоно берем да, анан чындыгында келгенде эле күзүндө биздин аш тойлор башталат го, күзүндө элде акча баштайт го. Анан антип минтип аш той болуп, тигинден кутулайын, мындан кутулайын, үйүмдү, баламды үйлөнтөйүн дегиче болуп эле каар түшүп кетет, анан баягы стройка дагы калып калат. Анан ошол кой, андан көрө мына момундай эле даяр кылып туруп үйүн берсек, магазинге келгенсип кечинде эртең менен кел да акчаңды берип соодалаш, кечинде үйүңө уже семьяң менен жашай бер дегенде шарт түзүп бербейли деп ошону жасаганбыз. Кетип баратат, бирок болбой эле баягы биздин каныбызга сиңип калган экен. Үй салганда көпкө узак болуш керек, оор болуш керек, кичине кыйынчылык болуш керек депчи, анан жеңил желпи деп койсоң эле мындай иштеринен күмөн санашып эле мунун шамалы өчүрүп кетпейби, эмнеге мындай батып бүтүрүп койдуңар деп эле ушундай берет экен да. Ошондой чечмелеп айтып берсең, азыр биздин мындай теле көрүүчүлөр аябай кызыгып калды болуш керек, мындай кууп коюп угуп да калышы мүмкүн, аябай мындай тиги бериш керек экен, могу балага заказ бериш керек экен деп да калышы мүмкүн да. Ошон үчүн жана материал эмнеден, аны жана кичине кыскача айтып кеттиң, бирок ошентсе дагы чын эле шамалга, суукка туруктуубу, кышында да ошо пайдаланса болобу, тиги жайлоолорго алып барып, тоолорго алып барып тиксе болобу? Бул ошо мен жана башында айтып кетпедимби, Канаданын SIP панель деп коет, Канаданын технологиясы менен. Бул негизи Европада мурун эле чыгып, азыр 70-80% ушундай колдонот экен. Америкада жашап жүргөн өзүбүздүн эле жердештерден айтып калат, угуп калам, мондай үйлөрдө жашайбыз, биз ойсонун болот депчи. Анан мен өзүм жана башында айтып кеткендей, бунун жылуулук жагын аябай жактырып калдым. Россияда жүрүп, жылуу бул SIP панель деп коет, ортосун баягы кээ бирөө алмаштырып алышат, көчөдө саткан пенопласт турбайбы, зыяндуу турбайбы деп. Анан эми кечирип койгула, бизге караганда Европанын эли тиги булар, алар баягы кичине кандайдыр бир деңгээлде алдыдабыз деп, алдыда эмне баягы жашоо деңгээли боюнча да эми. Анан алар өздөрүнүн ден соолугуна көбүрөөк кам көрүшөт да бизге караганда. Анан ошолор жашап, ошолор массовый жашап аткандан кийин чындыгында бул зыяндуулугу жок го эсептеп эле атайын үйдүн материалы катары берилген. Анан ошол азыр деле Кыргызстандын интернет талаасында бир топ эле белгилүү болуп калды. Ошол мен айттым го, 16-жылы келип эме кылгам, ачкам. Андан кийин азыр жана ADEX деген фирма, андан кийин Жамаат строй, ошо баары тең ошол чогуу иштешкен, менде иштеген балдар 1 жыл иштешип, үйрөнүп, анан өздөрүнчө ачып ушундай болуп кетишти. Мага азыр кубандырат ошол баягы элге жайылып атканы. Анан ошолор көп информация дагы, ар кимисине ар кандай информация берип атат. Негизгиси жакшы жагынан да, жакшы жагынан. Көбүнчө бул үйлөрдүчү, мисалы эми айылдыктар берет болуш керек, айылдыктар, анан кийин тиги фермерлер, дыйкандар берсе керек. Мындай ыңгайлуу депчи, же шаардыктар да беришеби? Шаарда көп болуп атат. Айылдыктар наоборот, ошо айылдыктар кичине баягы мен жана айтып кеттим го, жеңил болуп атпайбы, анан тышкан кирип кетпейби, анан өрттөнүп кеткенде эле анан мен негизгиси ушу биздин өзүбүздүн элибиздин мындай же тамаша көйбү, же болбосо ушундай бир неме сөзсүз эле биринчи суроосу эле бул жаман жакты суроо берет да. Карап туруп эле жеңил, мына жеңил материал десең шамал өчүрүп кетпейби? Мындай материал десең күйүп кетпейби деп эле айтчы. Анан айтам, мен биздин ата бабалар деле боз үйдө, очокто, ачык очокто, боз үйдө бүт баары тең күйбөй үтпөй эле жашап келишти го. Эми анча-мынча жерден сактанам десең Кудай сактайт. Анан мындай кылып өрт коопсуздугу тигинде мындайларын коюп койсоң эми күйбөйсүң деди. Анан кийин баары мисал кылып келгенде негизи билип калышты жылуулук жагында. Жылуулук жагында мисалы үчүн бир кышта бир 7-8 тонна көмүр жаксаң, тигил үй менен 3 тонна эле көмүр жагып атасың. Экинчиден сейсмостойкость, биз жана көчүрмө үй деп атпайлыбы? Машинеге жүктөп ошону тетип жайлоонун башына алып барганда эчтеке болбогон үй, демек тоголоп ийсең эч нерсе болбойт деген сөз да. Анан ошол сапаты жагына көңүл. Бул жаңы конуштарда барбы? Эми шаардап калдым, мисалы үчүн кайсы конуштарда бар? Барып көрөт элек дегендер болуп калсачы. Көрүп эле жүрүшөт. Ошол Бишкектин тегерек четинде көп эле айтып атпаймынбы, ошол бизден кийин жана фирмалардын баары азыр массовый түрдө эле салып атат. Алыс Жалал абад, Ош, Талас, бияк көлдү тегеректешкен Нарында, эң негизгиси жанагындай эс алуучу мындай суугураак жерлерде, баягы перепад температура деп коет эмес, аба ырайынын өзгөрүшү, ошондой ысыктыкка чыдай турган, суукка чыдай турган дешип, ошол жактарга да кызыгуулар аябай жакшы болуп атат. Бул үйлөрдө эң негизгиси
ошол сип панелден ошол бир немеси мен дагы ошо анан сөз болбой билбейм, бирок ушул теманын алкагында эле айтып коеюн. Муну салынышы оңой да, эң оңой. Муну, например, өтө деле дасыккан устанын кереги жок. Бүгүнкү күндө баасын сурап алып, кээде баягы баардыгына эле жардам бергим келет, айылдан өзгөчө баасы кымбатыраак болуп атат. Эмнеге салыштырмалуу кымбат? Эгер ылайды өзүң уютуп, тебелеп, өзүң эметип, өзүңдүн эмгегиңди эсептебесең, албетте кымбат. Жок, келечекте мен бул үйдү качан жылытмак элем? 2 жылда эле үй өзүн өзү актай турбай дей турган болсо анда арзан да. Ошондуктан мен ушул эфирден пайдаланып, ушул үй салат элем, ушулай үйдү салганды бир үйрөнүп алат элем деген өзүбүздүн жаштарды, өзүбүздүн мындай анча мынча баягы жумуш, азыр жумуш жок болуп атпайбы? Жумуш табат элем, өзүмө бир кошумча кесип үйрөнүп алат элем дегендерге ошо туура эле чакырат элем да, эч кандай акча төлөбөйт, эч кандай ошол өзүмдүн ишканама, өндүрүшүмө чакырат элем. Ошону үйрөнсүн, көрүшсүн. Эгер бир баягы көлдүк балдардан болсо ошол көл жагын тартканга аракет кылсын, элге нарын жак болсо нарын жак, талас жак болсо талас жак. Менде мындай үйрөнүп алат, анан эметип алат деген ой жок да, андайды. Эгерде сен кыла турган ишти дагы бирөө кыла турган болсо, анда сөзсүз эртеси күнү атаандаштык чыгат да. Ал анда мен наоборот ошол элдин көрүп, ушундай арзан үйлөрдү ар ким өзүнө курап алса, сонун болот эле да. Эми мындай баалары кандай? Мындай өтө кымбат эмеспи? Жок, баалары салыштырмалуу арзан эле, салыштырмалуу. Биз бир нерсени эсепке албайбыз, үй салып атканда, чындыгында эле үй салып атканда биз баягы калькуляторду алып туруп эле кирпичти, мына 10 000 кирпич кетет десе, ошону эсептеп, анан устага мынча берет экенмин деп коебуз да. Ортодо ошо бир ай салына турган болсо, бир айдын ичинде сен өзүң канча тамак жеп атасың, өзүң канча цементин алып келдиң, өзүң канча бара тарттың, сен башка жумушуңду жыйыштырып коюп ошо менен жүрөсүң, анын баарын эсепке албайбыз да. Мисалы үчүн жарым машина кум керек болсо, ал жарым машинесин сатпайт, ал бир машина төгүп коет, жарымын колдондуң, жарымысын баягы кыргызча кереги тиет деген жакшы беребиз го, кереги тиет деп коебуз. Ал болсо мынакей акчаң ошол жерде кала берет да, анан билинбей эле анан баягы акчасы чыгып кетет. А бул сип панель канча эсептесең ошончо так чыгат. Анан эң негизгиси үйүңдү жанагы под ключ деп атышпайбы, жасалгалап. Ошого чейин эле дубалы туруп эшик терезесин салгандан кийин жашай берсең болот. Орустар ошондой кылчу да, Россияда. Мындай өтө эле бүтүрүп, тигиге көрүнөйүн, буга көрүнөйүн дечү эмес. Өзү үчүн ыңгайлаштырат, сыртын бүтүрөт, терезесин салат, быйыл кышкыга жарайт. Болду, жашынакай жашап алат, эмдиги жылы дагы шарт болгондо ичин жасап алат. Ушундай болчу. Мен мондой суроо берейин деп атам да. Мына ошо жанагынтип аракет кылып бүтүрдүңөр. Ар кайсы жерден көрүп келдим деп атасың, Сибирден көрүп келдим деп атасың, анан интернеттен дагы карадым деп атасың. Бул эми жаратмандык чындыгындачы. Анан башка дагы ошол балдар менен тааныштым, алар да ушундай кылган экен деп атасың. Бирок жана мени кызыктырган бир суроо болуп атат. Ошол эле үйдү мындай чиркеп башка жака алып кетсе болобу? Албетте болот. Албетте болот. Дөңгөлөктөрдү салыпчы. Мен азыр ошол бизде Кудайдын буйрусу ошол бир айдын ар жак бер жагы дейин бизде ошол өндүрүшкө жаңы нерселерди кошуп атабыз. Бул жанагы мурун Союз малында малчыларга чатырларды берчү эмес беле, жанагындай палаткалардычы. Ошол палаткалардын башкача заманбап ичине өтө чоң эмес, өтө оор эмес, өзүнө ылайыкташтырган түрлөрүнөн баштап ушундай именно ушул жылуу үйлөрдү чабандар өздөрү чечип алып кайра курап ала турганын жасап баштаганбыз. Мурун эле жасап баштаганбыз, бирок мындай эмеп чаар элек болчу. Эми азыр кичинекей 2 атка бөлүп артып алса да болот, же болбосо эми азыр баягы техника деле өнүгүп калбадыбы, машинеге салып көчүрүп алып суук жерлерге, баягы илгери бир домиктер деген чыкчу Союз маалында. Андан дагы кичине заманбап жакшыраак да. Ошол эркиндей кылып курап алчу. Малчылар үчүн ошол мындай баасы деле аныкы баягы эмесине жараша. Семьясы көп малчы болуп калат. Бир эле 2 кишилик малчы болуп, 2 киши бир койчу менен бою чыккандар болуп калат. Ошондой го, ал баягы формасына жараша баалары кетип, ошо ассортименттер болот да. Чатыр ошондой үйлөр. Дөңгөлөктүсүн көбүнчө кимдер сурап атат, ошол баягы чиркеп алып мен эс алып 3 күн тиги көлдү кыдырсам, же болбосо Соңкөлгө барсам, бирөөгө жалдырабай өзүм эле ушинтип эме кылып алсам дегендер, машинанын үстүнө деле артына кузовун алып коюп жасап бересиңер дегендер абдан көп. Мен негизи быйыл Кудайдын буйрусу ошол жагын бир өзүнчө бир багыт кылып алдым. Ошо өзүнчө ошо балдарды
жумуш бере турган балдарды ошол именно ушундай багытта иштейсиңер депчи. Эң сонун айрыкча жана тоо ташты жаратылышты сүйгөндөр туристтер деп коелукчу, эми ички сырткы туристтер болобу, ушуларга абдан ыңгайлуу экен да. Андан тышкары дагы сиздин ошол долбооруңуз менен жүзөгө ашып аткан бешик үй деп атпайбызбы? Ошол боюнча дагы сюжетибиз бар эле. Ошону көрүп алалы да, андан кийин өзүңүз чечмелеп айтып бере бересиз. Андан кийин бизде азыр жана эң популярдуу болуп аткан мынакей биздин колубуздан биздин эмгек ошол бешик үйлөр. Бешик үйлөрдү көп кардарлар сурай берет. Баягы баасынан баштап ошол өлчөмүнө чейин, размери кандай, ичи кандай, суук жерге тушуктук береби деп ошон үчүн тааныштырып коеюн. Бул бешик үйдүн мунун дагы 3 метр туурасы, узундугу 4 метрден 8 метрге чейин кетет. Эмнеге 3 метр? Анткени биз ташыганга ылайыкташтырып машинеге салганга өтө көп габарит болуп чыгып калбасын деп ошо 3 метр менен жасап келатабыз. Азыр мен көрсөтөйүн. Сырты бүт баары ошо лиственница деп коет, жанагы сууга, тиги сууга баягы өзүнө көп сууну сиңирип албаган жыгачтын түрү да. Бизче кыргызча айтканда кызыл карагай деп коёчу, ошо лиственница менен болот. Мунун сыртын баягы лактап, жамгырга, күндүн нуруна кичине туруктук бергидей кылып, бетин азыр материалдар көп эмеспи, ошо менен жаап койсо болот да. Бул азыр кичине бийиктелип турат. Мындан жерге кичине жапсыраак кылып азыр көрсөтүп берейин. Андан кийин мунун дуалынын азыр бул жерден азыр камера жакын келгенде көрсөтүп берем. Дуалынын калыңдыгы бул жерде 12 сантиметр. 12 сантиметр эмнеге? 12 сантиметр жылуулук. Анткени бул кышкы лыжный базага болобу, жайында жайлоодо болобу, жайкысын салкын, кышкысын жылуу болгонго атайын ошо калыңдатып жасаганбыз. Андан кийин кирелик. Киргенден кийин мынакей киргенден сол жак тарабында жана мен айткандай эле санузел, биякта жууна турган жери, дааратканасы, кол жууй турган, эртең менен туруп жууна турган жери да. Киргенден кийин мынакей бул жагында лестница, анткени деген бут чечме, кийим илгенде булганбас үчүн да. Эмки кийинки нерсе, мен бул жакты баягы боз үйдүн биздин негизги баягы өзөгүбүз кетип аткан нерсе боз үйдөн баштап анан чачырап аткандыгына байланыштуу боз үйдүн кандайдыр бир болсо дагы элементтерин ошо кыргыздын өзүбүздүн каныбызга сиңген элементтерди бергенге аракет кылып көрдүм. Мынакей керегеден кийин уук кылып туруп анан баягы түндүккө чогулгудай кылайын деген, бирок мунун баягы узундугу формасы туура эмес болгондугуна байланыштуу кичине бул жагын мындай эле чоюп койдук. Бул эми бул баягы убактылуу нерсе. Муну дагы бир жакшы бир чечимин ойлоп табабыз. Капталганы кийиз. Азыр жанагы кыргыздын кийизинен кичине элдин аллергиясы болот экен, ар кандай болот экен. Ошондуктан биз жанагы Кытайдын фетр деп коет экен, жана калпак тиккен ошо менен каптадык. Ууктарын бердик бүт жыгачтан. Кыргыздын кичине орнаментин бергенге аракет кылып көрдүк. Мынакей өзүңүздөр байкап атасыздар. Мына жерде мында кандайдыр бир деңгээлде боз үйдүн бир өзүнүн бир формасы түшүп атат да. Терезени чоң бергенге аракет кылдык, анткени терезе жакты ошол жайлоого же көлгө тарапка бергиде мындай панорамный кылып адам баласы суктанып отургандай мындай чечимди кабыл алганда аракет кылдык да. Бул жерде жата турган кроваттар болот, ортодо чай иче турган столу болот. Бул эми чындыгында эле бир чакан адам, 2 адамбы, 3 адамбы келип эс алганга абдан жакшы да. Бул ошого атайын арналып жасалган. Мынакей жаңы бизге кошулган телекөрүүчүлөрдүн эсине салып өткүм келип атат. Биздин мейманыбыз көп кырдуу талант Азиз Төрөгулов. Жана өзүңүздөр сюжетте көрдүңүздөр, көчмө үйлөрдү, бешик үйлөрдү, долбоорлорун иштеп чыгып, бүгүнкү күндө ошол кыргыз элимди кыйрыга таанытып, бир өзүмдүн салымымды кошсом деген жаратман, ойчул мейманыбыз отурат. Азиз, мынакей жогоруда сен ошол бешик үйлөрүңдү көрүп кетпедикпи? Жана андан жогорку сюжетте көчмө үйлөрдү көрдүк. Ошол айырмасы эми улуттук форматта болуп атат, бешик үйдүкү. Тиги болсо заманбап болуп атат да, туурабы? Анан ошону көчүрүп кетсе болобу, жанагындай көчмө үйлөрдөй кылыпчы? Тиги бешик үйдү? Ооба. Ооба, көчүрүп эле жүрөбүз. Өзүнүз жүктөп алган жанагы машиналар бар. Эми буларга тиги айтып атышат, дөңгөлөктө салып берсеңер болобу депчи. Албетте болот. Мунун эми өзүнүн
чектен ашып кетпегендей эле размери бар да, анткени баягы жолдо кетип баратканда башка машинеге жол болбогудай же болбосо жүктөп бараткан машиненин жанагы артты көрө турган күскүсүн тосуп калбагыдай гана форматта жасап, андан ашырбаганга аракет кылдык да. Ошон менен эле узундугу баягы элдин 4 кишилик, 6 кишилик деп элдин каалоосу боюнча ал баягы бири-бирине кошуло берет, баягы туурасы эмес, узундугу жагынан кошуло берет да. Анан бешик үйлөрдүн булардын тигил үйдөн айырмачылыгы буну эми чындыгында эле баягы Бейшоолго Табылбайке баштап кетип атпайбы, анан чындыгында эле баягы эс алуу туризмге арналган болуп атат да. Мунуку чындыгында кебетесин мындай формасын көргөн киши деле эс ала турган жер үй турбайбы дешип ошого ылайыкташтырылган. Анткени үстү да жанагындай бешиктин формасындай болуп, овальный болуп, алынында эле кандайдыр бир деңгээлде бул форманы, өзүнүн формасын сактап калган менен болгон күндө дагы мен жанагы сюжетте айтып атпаймынбы, жанагы ичине боз үйдүн элементтерин бергенге аракет кылдым депчи. Экөөнү бири-бирине кийлиштирип, бири-бирине айкалыштырып, кандайдыр бир деңгээлде бирөө айтышы мүмкүн бул кемпинг, глэмпинг деп да коюшат экен. Анткени глэмпинг деген бул баардык шарты бар кемпинг деген түшүндүрөт экен. Ошол бул эми Европада бар деп мунун эмнесин деп мактанып атат деп айтып калып жүрбөсүн. Албетте мен ошол бар, просто муну бара-бара бешик үй болгондо мунун көп формасы, ошол жана кире бериш эшиктерин дагы өзгөртөбүз да, Кудайым буйрусачы. Анан негизгиси албетте ал боз үй эмес, ал бешик үй, бирок ошол кыргыздын элементтерин жоготпойбуз деген ниет. Муну азыр мына экрандан көрсөтүп атат, биздин балдарыбыз. Жана ар кандай заманбаптагы боз үйлөр жанында, анын жанында ошол боз үйдүн элементтерин дагы кошкон бир долбоорлоруңуз бар экен. Аны шаарга деле сала берсе болот да, туура? Албетте, ал шаарга. Эми баарыбыз кыргыз болгондон каныбызда кыргыз деп, баарыбыз ошол өмүрүңдө жок дегенде 1000 шаарда төрөлгөн болсо да баары бир боз үйгө барып бир түнөп келди да биздин кыргызчы. Ансарында ошо сиздин да ошо темаңыз эң алтын бешик боз үйүм деп ошол эң баягы туура келип атат да. Ар бир кыргызда негизи боз үй болуш керек деп ойлойм мен. Бул ойго эмне үчүн кийинчерээк аябай тереңирээк кирип кеттим. Мен Ханты-Мансийскиде жүргөндө баягы диаспорада жаштар комитетинин председатели болуп калдым. Анан көбүнчө спорт жагынан, жанагындай көркөм өнөр жагынан эмелер болчу да, дружба народов, элдердин достугунда майрамдар. Анан кийин чемпионаттар болот Ханты-Мансийскиде. Анан баягы аякта аз сан калкта эл хантылардын чумка деп коет, бизде эми алачык да эми. Алачыгын тегет дагы эшигин астына бир эки бугусун чанага куруп туруп коюп коет. Эми ошол жерде тим эле туристтер чыкпай эле бири-бирин сүрөткө тартышып эле ичине аябай кирип мен да кызыгам, кирсең эчтеке жок, жөн эле бак, чын алачык карагайдын башын бириктирип байлап туруп эле тиги бугунун терисин жаап койгондо болду. Ошону эле чумка дешип эле ошого укмуш болушат. Анан мен айтам, силер боз үйдү көрдүңөр беле, юртаны көрдүңөр беле? Анын ичине кирсең вообще философия, ичине кирсең музей деп айтам да. Анын оң жагы мына моуну түшүндүрөт, сол жагы мына муну түшүндүрөт, ар бир кереге уук деп эметсем, да мы видели тигиндей мындай деп кызыгып калышат. Анан эле ошол экени эмнеге ушуну жайылта албайбыз деп атат. Анан бирок баягы Кудайдын кулагы сүйүнсүн, жайылып эле атат, баягы чет өлкөгө кетип атат бизде. Бирок мындай болуп калды же. Азыр боз үйдү эч ким бага албай калды, мурункудайчы, мурунку ата-бабалардай бага албай калды. Анын ар бир кийишин жанагындай сакташ керек, күбөгө жедирбей арасына жанагынтип жаңгактын жалбырагын салыппы, тамеки салыппы, сакташчу, аны до конца кургатып туруп жейишчү. Андай азыр ким багат, бакпайт да, ууктар маталып кетпесин дешчү. Анан кийин экинчи боз үй ага конкурент болуп чыгып калды, жанагы китайский бат-бат эмете турган эле темирден. Анан кытайлардыкын эле аны көрүп эле анан кыргыздар акырын ошого оңоюна качырып эле. Анан эки жерден эле тигилип калды да. Же анын үстүнө жамандыкта тигилет, же болбосо бир куда сөөк келгенде киши батпай калганда эшиктин астына кичине мактаныч үчүн тигип коет, же болбосо киши тамак берели депчи. Анан ой басты. Эмнеге бул боз үйдө мындай обязательно тигип чечип эле кыла бербей, ошону ар бир кыштыр жайдырып эле турса болбойбу? Дедим дагы, анан ошол эки жанагы башында айтып кетпейм, сип панель технология деп. Ошол технология каркасына илгери финский деген бар болчу үйлөрүбүз. Ошондой негизде эле азыр үйдүн ичине деле
жанагындай чоң 2 кабат үйүң барбы, мындай үйүң барбы, бир комнатаны ошондой бир бөлмөнү конок үй деп. Анткени биз конок күткөн жакшы көрөбүз. Конок үй деп бир үйдү арнайбыз. Анын ичин кыргызча жасагыбыз келет, бирок баягы бурчтуу үй, канча карышкынын терисин эмесин илип шырдак салып койсок деле баягы окшошпой калат. Анан ошон үчүн боз баасы боюнча бир бөлмөдөн залды жасаган бөлмөдөн арзан түшүп атпайбы? Анткени жаратылышы өзү Кудай Таалам өзү кыргыздын оймочу эмеси өзү берип койгон. Муну арзан жасасаң болот, муну менен мактансаң болот депчи. Анан ошондой кылып атабыз. Эми ошондой үйлөр барбы? Мисалы баланча жерде бар ошондой деп, жана бешик үйлөр мисалы үчүн Чуңкурчакта бар. Мен көргөндөн берки биринчи Супарада бир-эки жерде болсо керек. Анан мындай ушуну жүзөгө ашырып ийели, туристтерге аябай ылайыктуу экен. Мен ушул Чуңкурчак сыяктуу болгон Табылды байке айтып калчу эле го, Кыргыздын ошол эң табылгасы тоолордо жатат, зоолордо, ошону өнүктүрүшүбүз керек, заманбапка барышыбыз керек деп дайым айтчу эле го. Ошондойлор жерлер да барбы? Балким биз көрбөй жатабыз. Бар, албетте. Бешик үйдүн чыкканына 2 жылдан ашып калды. Ошол Бостериден башталып, анан Кажы Сайга, жакында Токтогулга коюлду, дагы могул Аларча тарапка алып кетишкен. Анан былтыр эми пандемия баарыбызга эле мешей жетпеди. Былтыр чындыгында эле аябай көп тапшырык, заказдарыбыз бар болчу, бирок жетишпей калдык. Боз үй деле. Боз үй ошол былтыр жасалып башталган, азыр баягы толук кандуу тургуза элекпиз. Мен бул жерден да бир нерсени баягы элдин оюн укканда жакшы, бирок кээ бир жерден өзүңдүн түпкүрөгүңдө бир неме болсо, ошону менен ошону кубалап кеткени жакшы экен да. Анткени боз үйдүн формасын бусуп атасың, сен тигиндей кылып койосуң, мындай кое турсаңчы дегендерди да көп угуп калдым да. Анан ойлонуп көрсөм, мен боз үйдүн формасын баягы нак эле өзүндөй кылып жасап, өзүндөй кылып элге жеткириш үчүн жана мен башында айтып кеткендей, жанагындай болуп баарын укура болуш керек, анын баарын багыш керек жанагындай. Анан эмне үчүн ошол наоборот формасын бузбай туруп, заманбап кылып, ичине жанагындай дагы кошумча бөлмөсүн же жабыштыра туруп жанагындай дааратканасын деп койгон, же болбосо чайкана турган ошол жактарын кошуп коеюн деп ошону ойлонуп, азыр 3-4 жер бар. Кудайым буйруса, мынакей эми мына жаз жаң келе атпайбы? Жаз жаң келе атат, ошого жетишип калабыз деген ойдомун. Ушул май айында эле уже колумдан келишинче май айында уже толук кандуу көрсөтүлүп калат да. Анан ага чейин баягы интернеттен элдин оюн угуп атам. Кээ бирөөлөр айтып атат, монголдордукуна окшош бараттыр же тигиндей мындай деп. Эми ал өзүнүн конструкциясы бар. Өзүнүн түндүгүнөн баштап уук кандай нагрузка көтөрөт, керегелер кандай турат, ошонун баары нагрузкасы бар. Ошого жараша түзүлгөндө, бирок эң негизгиси ой ошо Кыргыздын алтын бешигин жоготпой алып кетсек деген эле. Ооба. Азиз, мынакей сизге чоң рахмат, сизге баракелде деп айткыбыз келет. Мына ушул биздин ата бабалардын ушул алтын бешигин, боз үйүн заманбап кылып, бүгүнкү күндө ошо сиз жасап аткан эмгектер мисалы туризм тармагында аябай керек да. Мына кымыз менен дарылоо деп атабыз, кымыз мененчи, жайлоолорго, тоо таштарга аябай ушундай бир керектүү болуп атат. Анын үстүнө жана дагы ошол биз дагы кичине маектешип отуруп атыкпы, мисалы казактар ой кел деп чакырып атат, барбай койдум деп да атасың да. Анан мен ошол биздин ишкерлерге, ошо туризм тармагын өнүктүрөт элем дегендерге деле айтып кетким келип атат. Мына алыстан издебей кишини, мына жаныбызда жүрөт, жаныбызда отурат. Ушул кишиге байланышып, мына каалаганыңардай жакшынакай заманбап, мына чет элдиктерге да мисалы үчүн уят болбойбуз, буларды көрсөтсөкчү. Анан көрсөтүүнүн жүрүшүндө биз башында айтып кеттик, көп кырдуу талант депчи. Анан биздин көрүүчүлөр дагы мисалы үчүн кызыгып атат, бул мындан башка мына боз үйлөрдү жасайт экен, макул. Анан дагы кандай таланты бар болду экен депчи. Азыр бир фильмден үзүндү көрөбүз, анан кайра келебиз студиябызга. Жарыктык. Кудай эмне? Тигилердин жазасын бергиче. Кол кушуруп, күтүп отура бересизби? Колубуздан келген курал жарактарды алып, каршы чыгабыз. Эй! Батыр! Эрдигиң бар эси жоктук кылба. Жок, калбат! Ne oldu? Ata! Gel. Dostum. Ay canım. Ay ne oldu? Aç gözünü doktorsun. Ay doktorsun.
Калмат. Кайгыңды тең бөлүшөм. Арттагы угун келатат. Эртерээк кыймылдабасак, күн да кеч болуп кетти. Эртерээк кыймылдайлы туугандар. Мынакей азиз көрүп алдык. Бул жана Үркүн фильмине тартылган окшойсуң э? Кайсыл роль, анан кандайча бул актер болуп калдың? Мындай боз үйлөрдү жасап атып эле анан кийин тияка кандай чыгарып калдың? Кино жаатында болгондо мен ошо кино бул кандайча болуп калган астында бир аз кыскачараак дагы эме окуп айтып берип коеюн. Мына ошо 20 жыл болуш керек мурун. Жана Үкү тобунун балдары ошо бир Башаламан деген кино тартып калышты да. Анан кастинг жарыялайт, анан келдим. Өзүм кызыкчумун башында эле мектепте окуп жүргөн ушундай өзү көркөм чыгармачылыкка көп катышчумун да. Анан келип өттүм, кастингден өттүм, сен бир мугалим болосуң деди. Анан мугалим болдум деп анан кийин 1-2 кадрга тартылдым. Баягы бир Аман деген баланы мектептен окууга алып келип, шаарга алып келип окууга өткөрөм. Анан бир кафеде мас болуп калган жерлерим бар ошо. Анан биринчи кином болгондон аябай күттүм да. 2 ай өттү, 3 ай өттү, аябай күтүп атам, качан чыгат деп элетим эле кудуңдап элдин баарына сүйүнчүлүп алгам. Анан эле бир 2 досум келип калды. Сен кино тартылдың беле? Ооба тартылгам деп эле сүйүнүп кеттим. Ушундай кафеге отуруп мас, ооба менмин, ошол менмин да десем, киноңду көрдүк биз экөөбүз, мелдештик элек деп анан бирөөсү утуп кетип калды. Дароо эле досторума чалдым, баягы кино чыгыптыр. Десем, кандай кино экен? Башаламан деген. Мына дискти сатып алдык анда деди. Силер дискти салгыла, мен бүт столдун үстүн мен даярдайм дедим да, тияк биягын эметип, келинчектерди чогултуп алып, кечинде тамакты асып коюп, баягы кинону көрмөй болдук. Дискти салып коюп отурсак эле, баягы мен жокмун, кетип баратат, кино кетип баратат да, баягы уже окуя башкача боло баштады да. Баягы балам эмеден айылдан келип эле уже студенттик жашоо башталды. Мен жокмун. Шекий баштадым да, чөтө жагымына жеткенде. Тигилер уламсырап коет, каяктасың? Азыр болот болуш керек да, анан ойлоп коем. Бул азыр элестетет болуш керек, анан чыгат болушуң керек деп. Ошентип кино бүттү, мен жокмун. Чычалап кайра түрүрдүм, кайра жокмун. Анан жаман болдуң анан аябай. Аябай жаман болуп атам. Тигилер шылдыңдап, кыткылыктап күлө башташты. Анан настроение жок отурсам, аягында титр жасалат эмеспи, ким тартканын, ким оператор, анан эле асыл агай деп анан биягында Төрөкулов Азиз деп кетип баратса, баягы ызаланып турган жаным, мына мен деп кыйкырып атпаймын десем эле. Титрди көрүп эле. Ошондон бери аябай эметип күлүп жүрүштү, бул Азиз сонун тартылат киного. Эптеп эле мындай телевизордун астынан үстүнө чыгып кетти. Анан ансаарында Үркүнгө да кастинг жарыяланып калыптыр. Бирок мында эч кимге айткан жокмун, эч кимге жарыялабай келдим. Баягыда болуп калбайын деп. Дагы кетип атканга чейин ишенбей жүрдүм. Анан кийин көлгө барып, Жуукуга барып тартылдык. Ошол эки жана эмелек кадрдан өтүп кеткен. Биринчи эле түшкөндөгү эле эме съемка болчу. Мен Мухтар Атаналиев продюсер, Медин Учкеев режиссерлорго айттым, мен биринчи жолу келип атам, чоң эме актерлорду көрөйүн, анан тартылайын десем, жок, жарайсың болуш керек, давай деп эле баарды эмечти, анан ошон үчүн кичине ыраазы болбойм өзүм. Андан кийин бирок дагы эле чакырылып көп немелерден өтүп калдым, бирок ошол Үркүн биринчи жолу. Бул ошондо кайсыл ролду аткардың? Калмат деген ошол жанагы Динара Кыдырмаева келинчегим болуп аткарат, ошо жолдошу болом, Калмат болуп. Башында негизи эпизодко эле кеткен экенмин, баягы режиссердин айтышынча, анан кичине профилдеп го, ошол бар экен, аткаруучулук чеберчилигиң бар экен дешип анан тартылып калып, аягына чейин жүрдүм, Кудай буйруса. Андан кийин уже мындай чакырып отурушуп, азыр жана кыска метраждуу фильмдердин башка ролдорунда бир 7-8 фильмим бар. Бул неме актер болуш үчүн билим керек болот да, окуш керек болот. Кайсы бир окуу жайын бүттүң беле? Жок, устачылыкка чейин же жөн эле элдин арасынан тандалып келдиби? Ооба, айтып атпаймынбы ошо кастинг. Анан экинчиден мен ошо кээ бирөө актер дегенде мен айтам, актер эмесмин депчи, анткени мен өзүмдү актермун деп мындай эсептей албайм, анткени актер ушул даже 5 жыл окуп, кадимкидей актерлукту окуп жүргөндөрдү мен актер деп айта алам. Мен актер эмесмин, мен Кудай берген талант экен. Кичинекей неме эпизодду көрбөдүкпү? Ошондо дагы кадимкидей эле мындай образга берилип эле жакшы эле ойноп турсуң. Талант болсо керек да, Кудай талант берип койгон. Анан мындай кандай кыйынчылыктар болду? Ошо кинодонбу? Аябай тиги суук окшойт, кейпи суук окшойт. Кайсы жерде тартылдыңар эле? Жуукудан, Ысык көлдө, Жуукудан ошо
башында мен да биринчи жолу кино баратканда бир курортко кеткенси эле жеңил желпи кино эле кетип калыптырмын. Баргандан көрдүк да действительно кинонун кыйноо экенинчи. Анан элге аралашып өзүң тартылам деп илгириң окумуш болуп, биериң учуп күйүп атса анан эме карабайт экенсиң. Эң негизгиси ошол жерде жанагы улуу апаларыбызга, аталарыбызга жаман баа бердим. Чындыгында таланттын ээси деп, актер деп мына ошолорду айтса болот экен. Ошолорду көрүп бүгүнкү таасирленем да. Анан мен үчүн бул мындай хобби, башында хобби сыяктуу болуп неме болот, бирок эмнегедир бул мен үчүн дагы бир өзүмдүн ачыла турган бир эме багытым да, актерлик. Кадимкиде камераны көргөндө, кадимкиде съемочный площадкага чыкканда жанагы бир ипподромдун аттарында болуп бир неме болуп калат. Экинчи дем пайда болуп калат да. Башкача болуп калам өзүмдү башкача. Бүгүнкү күндө да ошо чакырышабы кино? Ооба, көп эле чакырышат. Ошол азыр Көбүнчө кимдер менен, кайсы режиссер менен иштешип атасың? Эми жанагы чоң атагы чыккан режиссерлор пока баягы 1-2 жолу сүйлөшүп калганыбыз болбосо анчалык бир проектке чыгара элек, бирок баягы Иман фондусунун короткометражкаларына көп тартылып кетсем керек. Бир күнү айтыптыр го, ошо Нуржигит Кадырбеков айткан, Мыжыгимиз айткан, силерде мындан башка актериңар жокпу депчи. Деги кинодо деле жүрөт, мында деле жүрөт да. Ойлоп коем, анда жакшы роль жаратып, элдин эмесине купулуна толуп атсам керек деп. Так мындай жакшы эле, жакында деле чет өлкөлүк ошол Германиядан келгендер менен дагы ошо бир съемкаларына катыштым. Ошол жол ачылса Казакстан жака келесиңби деп да баягы айтты эле, такыр эле өзүмдү башкача сезип калдым. Казакстанга чейин чакырып алып кетсе окумуш болуп кетем го анда. Ал жерде кандай роль сунуш кылышты казактар? Көбүнчөсү эле кебетемди көрүп алып эле ошо мындай мындай исторический анан неме кыла беришет. Мен өзүм деле мындай башкача бир мындай күлкүмүштүүрөөк же тигиндей мындай роль ойноп келгим келет. Анан мындай кейипкерди бир башкачараак кыла беришет. Спокойный кишинин ролун көбүрөөк беришет негизи элечи. Мындай жетишип калган уже мындай курсагы тоюп калган. Салаваттуу. Салаваттуу, өтө мындай көпкөн эмес, бир мындай добрый киши болот окшойм да. Дагы бир фильмге тартылган бир үзүндүнү даярдап койдук элек, балдар көрсөтүп койсоңор. Жакшы. Эмесе дос, мен кетейин. Жана экөө сүйлөшкөн сөздөр боюнча, сунуштар боюнча жакшылап ойлонуп көрөсүң. Макул. Анан бул жигит бош болсо, мага бир аз жардам берип турбайбы? Мүмкүн болсо, биртке убакытка берип турбайсың, жардам берип койсун. Жумуштарыңды бүтүрдүң беле? Ооба, бүткөрдүм. Анда байкеңе барып жардам берип койчу. А сен жумушуңду эртең бүтүрөбүз, маселеңде. Всё? Менин атым Сардар. Менин атым Атай. Жакшы. Канчадасың? 26-га чыктым. Үй бүлөң бар да? Бар. Бир кызым бар. 5-те. Экинчисин күтүп жатабыз. Жакшы. Иштеш керек. Бу иштейт деселе эшекчесинен колу бутка күч келтире бербей, мээменди иштеш керек. Туура. Мен чарчаганда ушундай чоподон буюмдарды жасап, ошондон рахат алам. Ушундан эс алам да. Могу кичинекей кодолекти кызыңа белекке берип кой. Рахмат, байке. Анан мени менен базарга барып азык-түлүк алышканга жардам берип койбойсуң. Жарайт, байке. Кеттик. Мынакей Азиз, дагы бир сен тартылган тасмага күбө болдук. Бул эмне деген тасма, кандайча айтылат, аталат? Анан ал жерде кандай ролду аткардың, жараттың? Бул негизи элдер көргөнбү? Көргөнбүзбү? Эме ушул көп эле каналдардан мен деле өзүм ушунун чыкканын көрбөптүрмүн. Мага ошо айтышты да, чалып. Каналда сени көрүп атабыз го деп, анан деп.
ошол жөнүндө ошол кичине ошо менде бир айтып кетсең. нерсе ошол могу кино роль бергенде негедир мен жашоомдо нерселер көбүнчө мындай кездешип калат да. Ошол эмелеки ошо сюжетте баягы эшекти кармап айтып атпаймынбы, ошо иштеш керек бирок баш менен деп. Негизи эле менин девизим ошол да. Көп айтышат, сен ак колсуң, тигиндей мындай, анан көп кара жумуш иштебейсиң депчи. Кара жумуш иштеп атсам деле ошол эркинин станок менен кантип тиги мындай көтөрүп ыргытсам, ошону бир станок ыргытып берсе деп атып эле ошону менен чиймеленип кетип эле андан ары кетип калам да. Ошол бул жерде ошол бир бизнесмен ролун ойногом. Ошол эки адамдарга биз эмнени берели деп муну Медин Учкеев тарткан. Эмнени берейин деп ролик да бул. Мындай ойлонуп иш кылалы. Бир нерсе жаратман бололук. Жөн эле, например, базарда тачка түртүп алып эле мен ак эмгек менен иштеп атам, менин тапканым адал, колумдун кирин карачы, ошол адал дей бербей, бизге бул ата бабабыздан калган мурас эмес да, тиги тачка түрт деген же жер каз деген. Кыргыз эмне деген гана көп кырдыбыз. Ошон үчүн ойлонуп иш кылалык. Баардык нерсени давайте бизден чыксын, биз өндүрүшкө, биз жараталык деп. Ошондон кийинки дагы бир роликтерим бар болчу, ошол эме жөнүндө, именно туризм жөнүндө. Ал деле өзүнөн өзү келип калды. Мен ошон туризмге дагы мынакей боз үй болсо, түндүк биздин мекенибиз болсо, мамлекетибиз болсо, уук биз болсок, биздин тамырлашыбыз кереги болуп, минтип бири-бирибизге жалгыз эч нерсе кыла албайбыз. Жалгыз таракта окуй болбойт. Мен билгенимди айтайын, сиз билгениңизди айтыңыз. Момундай кылалык, Кыргызстанга моңунтип элди тарталык. Сусамырдын мына улуу жибек жолунда муналарды куралык деп ошол көп долбоорлорум бар да. Анан ошол экин да ошо роликтер чыгат болчу. Ошол экин биринчисинде ушинтип барып улантайын деген ой бар болчу негизичи. Жакшы, Азиз. Баягыдан бери ошо сен жараткан эмгектериңди көрүп мен дагы аябай бир чети толкунданып атам. Ушундай балдарыбыз көп болсо экен депчи. Анан жалпы эле могу архитектура боюнча да, улуттук архитектура боюнча да сенин пикириңди билгим келип атат да. Мисалы, эки жака мына өзүң айтып атасың, Россияга, Казакстандап жүрдүм деп, кыйырда жүрдүм деп атасың, келип ушундай өнүк турсак болот экен деп, идеялар ушинтип жаралды деп атасың. Анан биринчи келгенде эле кайсы бир мамлекетке барсаң, ошол билинип турат да. Өзбекстанга барсаң, Өзбекстандын ошо архитектурасы кадимкидей жыттанып турат, байыркылары да сакталган. Казакстанга барсаң, кирер менен эле баягы макал лакаптары, анан улуттук архитектуралары ушундай болуп турат да. Бизге келгенде баягы эле Союздун учурундагы архитектуралар, ошол эле шаар, ошол эле жолдор, кичине анча-мынчалар эле оңдолуп түзүлүп койбосо, анан тиги чуңкурчакта тиги байкенин жанакы чуңкурчагы, боз үйлөр, андан башка эч нерсе бир өнүгүп аткандай сезилбейт да. Анан ушуга карата сенин кандай сунушуң бар? Эмне кылышыбыз керек? Кантишибиз керек? Улуттук архитектураны мына эмсе жана эме бешик үй, анан жанакы заманбап боз үйлөр болсун деп атпайсыңбы? Ал эми көбүнчө жайлоолорго анан кийин жана жеке үйлөргө ылайыктуу болуп атат. Улуттук архитектураны кантип өнүктүрөбүз? Бул негизи бул улуттук архитектура мен негизи эле күндүр-түндүр ойлонуп аткан эле негизги көйгөйүм да. Эмнеге? Анткени деген шаар курулуп атабы, айыл курулуп атабы, райондук центр түшүп атабы, кандайдыр бир деңгээлде ошол эле мезгилде туристтерди тарта турган, дагы бир өтүп бараткан киши дагы көп нерсесин сүрөткө тартып, кызыгып ошол жерден бир таасир алып кете тургандай болуш керек да. Чындыгында сиз эң туура айтып атасыз, биздики баягы Союз маалынан келаткан баягы окшош үйлөр барып, азыр мынакей чоң бийик имараттар курулуп атат, бирок ал деле Европанын бир мындай оңой жактарын туурап алып алганбыз да. Ошону менен биздин улуттук нерсе жоголуп кетип атат да. Мен буга действительно кандайдыр бир деңгээлде ордуна келет го деп атам. Улуттук өз Кытайга барсаң, Кытай өзүнүн бир философия фэн-шуй дейби, кайсы бир немесин сактайт. Италиянын өзүнүн архитектурасы, баягы Франциянын, Япониянын, тем более Корейлердики өздөрүнүкүн бербейт. Анан биздики да болуш керек да, биздики болуш керек. Анан мен ошол баягы бир тамчыдан көл куралат болуп, балким ушул боз үй түбүндө жасалып аткан нерсе сиз өзүңүз айткандай мейли бүгүн эртең бул туристтик боло берсин. Бирок ошону карап туруп дагы бир кыйын байкелерибиз чыгат, инелерибиз чыгат. Ошол карап туруп дагы мен ушундай бир кичинекей мини шаарча кылып туруп, ар бир мен мындай боз үйдүн түбүндө кылайын, же бир көкөрдү, же оюну бир нерсени берип туруп кылса болот экен да. Бешоғыл Табылбай эке деле ошол кылып атканда айтканда, ой мына жаратылыш берип атат, сен сатып албай эле кой. Ташын берди, топурагын берди, бакын берди. Ошону бири-бирине айкалыштырып койсоң, архитектура бир мындай
өзүнчө бир модель жаралат депчи. Анын сыңарында ошондой эле да бизде деле бар да оймо ар бир оюнун эле түшүндүрмөсү канча туруп атат чындыгында элечи. Анан кийин үңкүрдө болсо үйүм бар деп кыргыздар үйгө дагы аябаганда маани берип келишкен. Керек болсо ошол тоону ташты пайдаланып ошонун бир элементтери менен бир мындай эргүү алып туруп бир кылса кыргыздык оңолуш керек. Негизи айтып атпаймынбы, эң негизгиси баягы аябай мунай затыбыз болбогондон кийин, деңиздин боюнда болбогондон кийин биз туризм деп какшап аткандан кийин туризмге ар бир үйүбүз таң калтыргандай болуш керек да. Ошондо биздики чындыгында туризм болот. Жөн эле жайлоон эмес. Даже керек болсо кыргыздардын үйлөрүн да башкача салышат деп мындай бир башкача болуш керек да. Мына жеке өзүңчү, эми бул баарыбызга тең эле тиешелүү да, баарыбыз тең кандайдыр бир ошол өзүбүз иштеп аткан тармакпы, же кесибибизби бир салым кошолу деп ар бирибиз ушундай аракет кылсак аябай эле жакшы болмок. Анан жеке сен өзүң мисалы үчүн шаардык архитектура бөлүмүнө же болбосо бир райондук архитектура бөлүмүнө барыпчы ушундай сунуштарды айтып көрдүң беле? Момундай кылып көрөлүчү, мындай өзгөртөлүчү жолдорубузду, же тиги бир мындай дубалдарды, үйдүн дубалдарынбы, чатырларынбы ушундай кылсак жакшы болот эле деген бир сунуштарды айтып көрдүң беле? Ачыгын айтыш керек, айтып көргөн эмесмин, бирок бир жолу турмуш эме жашоо эмне дедим, тиги жумуш үстүндө кездешкенге туура келип калган, бирок бир гана нерсе ошондо 74-жылкы снип менен келаткан эме болуп калып, ошондон биз чыга албайбыз деп, жапжаш эле бала чыга албайбыз деп экөөбүз аябай кермирип айтышканбыз да, өзгөртсө болот да, мынтсе болот да деп атыпчы. Анан чындыгында ойлорум бар. Анан ачык эле айтып коюш керек, мен ал жаатында ошол багыттагы кесип дипломум жок болгондон кийин кандайдыр бир нерсени аттап буттап мен кыйынмын дегенден алысмын да. Чындыгындачы балким ошону чымчык сойсо да касапчы сойсун болуп, балким мен башка бир профессорбу же болбосо бир ошол кесипкөйгө айтсам, анан ошону ишке ашырсам, может быть, болуш керек да. Азыр ушундай экен. Документиң болбосо сен ал иш жүзүнө өтпөйт деп коюп атат да. Болду. Жанагындай эле могу айылдарга кирип келатканда эшигин көрүп төрүнөт дейт. Келатканда могу новостройкаларды, жаңы курулуштарды, үйлөрдү көрүп алып чындыгында кейин да. Ошо айтып атпаймынбы, Россияда жүргөндө да көп нерселерден көрүп алып, ушинтсе болбойбу, окшош кылса болбойбу, ушинтип салса болбойбу деп эле күн нурунан чыгарган, жана күндүн нурун эме кылган, ошону дагы бир ошол 90 канчанчы жылы немистердин Солус деген компаниясы 2 эле кишиге сертификат берген. Ошонун сертификатын бирөөсүн мен алгам да. Күндүн нурунан жылуулук. Ошону чыгарсам деген ой бар. Ошону менен бүт үйлөрдүн баарын эметип турса, бүгүнкү күндө кыш каптабайт эле. Баары эле айланып келип эле жанагы боз үйдүн тегерегинде айлангандай эле айланып келип архитектурага такалып, архитектуранын кемчиликтери менен мындай болуп, үйдү жылытабыз деп абаны булгап атабыз. Үйдүн салынышы эмне? Демек арзан материалды колдонуп койгонбуз. Ушунун баары эле айланып келип бири-бирине чынжыр сыяктуу байланыштуу болуп атат да. Кадырман телекөрүүчүлөр, мынакей биздин дагы көрсөтүүбүз соңуна чыгып баратат. Бүгүн студиябызга ушундай бир жаратман, өзгөчө улуттук архитектураны өнүктүрсөк, заманбап туризм тармагын өнүктүрсөк, бешик үйлөрдү салсак, боз үйлөрдү салсак деген Азиз Төрөгулов деген балабыз келди. Эми бир топтор мындай кызыгып калды да, Азиз. Бул баланын дареги кандай болот экен, каяктан табабыз, кантип табабыз деген. Мына акыркы секундтарыбыз өтүп атат. Өзүңдүн ошол байланыш телефондоруңду айтып койсоң, издеп калгандар болсо байланыша беришсин. Мен эми көбүнчө Facebook'та көбүрөөк, башка жана ВКонтакте, Instagram тип буга деле көп чыга алып жанагынтагы Facebook'та көбүрөөк отурам. Facebook'та ошол эле өсүмдүн аты жөнүм Азиз Төрөкулов менен. Ишканам деле ошол Бишкекте. Телефонум 0703 15 39 49. Башка ошол. Кадырман телекөрүүчүлөр, мынакей бүгүн ушул улуттук архитектура боюнча, заманбап боз үй боюнча биздин мейманыбыз менен кенен сүйлөштүк. Убактыбыз соңуна чыкты. Мынакей даректерин айтып кетти. Ушуну менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Келерки кездешкенге чейин саламатта калыңыздар.